Ата-эненин бакканын ырахат алганды үйрөнүш керек да. Ошо сенин бактың, ошо сенин жаннатың. Сен дагы ушундай болосуң, урматтуу бир тууганым. Мен эки балам жунтам, өзүм кичинекейлер дагы чоңоюп калды. Анан кичинекейин жунтуп айтам да, бала мен чоң, мен жунтасызбы десем, деп дагы. Сиз чоң атам жунтуп атасызбы деп менден сурабадыбы? Бала көргөнү кылат экен, мен айттым чоң атам пока жаш дедим. Чоң атаң кийин жунтам иншалла. Сен үйрөн. Жанагы Абдурахманов деген доктор билесиз, жана сотканы операция кылган ким эле? Жалал Абадта, операция сотка менен кылган. Абдурахманов ким аты? Жүрөк кардиолог бар. Свет өчүп калып операция кылып, сотканы операция кылган. Абдурахманов деген профессор. Апасы өлдү, Куран окуганы бардык. Анан айтып берет да, ата-энем алып келгем дейт да. Анан эртең менен өзү деле 60га келип калган киши. Атамды көтөрүп дарыканага апарам, этаждын ичинде. Анан кайрап келип жаткырам. Анан апамды көтөрүп апарып, кайрап келем, ушинтип кызмат кылам дейт да. Анан неттин да, неге андай десем дейт, ушуну балдарым көрсүн деп. Балдарым менен шаардык болуп калып, айылдык болбой калып, башка болуп калып, баары доктор. Анан ушуну көрсүн дейт да. Атамдын чачын таратып, апамдын чачын тарап берем. Чоң киши өзү, профессор. Ушуну айтып берди өзү магачы. Мен карап ыраазы болдум дейт. Тырмактарын алып берем, калам, атайын обедке келем дейт, сүйлөшөм, бирнеке кылам, антемин жаш